Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун оо толкунунда актуалдуу маек, микрофондо Гүлжан Каражанова. Сталиндин кадрлар баарын чечет деген сөзү совет доорундагы жетекчилердин аң сезимине сиңген эле. Бирок өлкө көз караныстыгын алган жылдары ал тааныш билиш, ага тууган, жек жаат айтор, колдооң жок болсо адистин кесипкөйлүгү билими акыркы орунга жылат деген түшүнүк менен алмашып калган. Өкүнүчтүүсү анын азыркы мезгилде деле уланып келаткандыгында. Жетекчиге жагынып, кошоматтанып, куттук айтып турбасаң, же жумуштан кууласың, же өзүң кетүүгө аргасыз болосуң. Демек, мындан бизде бүгүнкү күндө жетекчилерге коюлган талаптардын баардыгы эле аткарылбай, кайсыл бир тармакка кесипкөй адистердин дайындалбай жатканы, өлкөдө өз ишин мыкты билген, билим сапаты жогорку деңгээлдеги кадрлардын жетишсиздиги бар дегенди туюнтуп турат дешет адистер. Бүгүнкү күндө бизде кадрлар баарын чечет деген ойго канчалык маани берилет? Деги эле кадр баарын чече алабы? Элдин кадр саясатынан күткөн мүдөөсү эмнеде болууда? Жетекчини өнүккөн өлкөлөр анын кызматкерге карата жөнөкөй мамилеси, адилеттүүлүгү жана кишипейилдүүлүгү үчүн барктаса, бизде андай сапат чиновниктерде барбы? Деги эле жетекчи кандай болушу керек? Мамлекеттик деңгээлде бүгүнкү күндө жетекчи кызмат ордуна дайындала тургандарга талап кандай коюлат? Айтор суроо көп. Биздин бүгүн актуалдуу маектен сөз кыла турганыбыздагы дал ушул өлкөнүн көп жылдан берки көйгөйү кадр даярдоо, дайындоо тууралуу болот. Толкундан алыстабаңыздар. Соңку мезгилдерде тармак кызматкерлери менен жетекчинин ортосундагы пикир келишпөөчүлүктөр, жетекчилердин кол алдындагыларга текебер мамилеси, өз көз карашын билдирген кызматкерлерге өчөшкөн, иштин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыкты жогору койгон көрүнүштөр айрыкча социалдык тармактарда кеңири талкууланган темага айланган. Андай окуялардын арты соттошууга чейин барган учурлар менен дагы коштолуп келет. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө башчысынын адамдык сапатын сыйлоо салтка айланса, биздеги бюрократиянын дагы деле токтобой жатышына эмне себеп? Андай маданияттуу адатты кантип калыптанта алабыз, же бул канга сиңген байманаптык мүнөзбү? Кызмат, байлык, мансап, колдун кири дегенди биздин аткаминерлер кандай түшүнөт? 30-октябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдырахман Маматалиевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө эмнелер айтылды, кайсыл жумуштарды аткаруу зарылдыгы турат? Биз мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдырахман Маматалиевден уксак. Саламатсызбы, Абдырахман Мадакимович, сөз сизде. Арбаңыздар, алгач жана сиз айтып өткөн кадрлардын баарын чечет деген учкул сөз бүгүнкү күндө деле актуал деп айтсак болот. Кийин деле ошондой болуп кала берет болуш керек, анткени бул терең мааниси бар сөз да. Бирок тилекке каршы бизде акыркы 30 жылдын ичинде ушу кадрды тандоо, кадрларды окутуу, үйрөтүү, даярдоо, өстүрүү, анан жогорку деңгээлдеги кызматтарга жеткирип дайындоого, шайлоого чейин алып баруу системасы бир аз аксап келген. Ошого байланыштуу 2004-жылы Кыргызстанда мамлекеттик кадр кызматы түзүлгөн. Бул ошол кадрды ушул багыттагы мыйзамдарды иштеп чыгуу, аны ишке ашыруу, анан ушул кадр саясатын жүргүзө турган органдарды, мамлекеттик башкаруу органдарын, муниципалдык башкаруу органдарын ыраттуу түрдө иштешине көз салуу, ошону камсыз кылуу. 2016-жылы Кыргызстандагы мамлекеттик граждандык кызматтар, анан мамлекеттик муниципалдык кызматтар жөнүндө атайын мыйзам иштелип чыккан. Да бир топ 30га жакын ар түрдүү укуктук ченемдик актылар кабыл алынганда, момундай бир караганда бизде кала берсе башка коңшу мамлекеттерге караганда дагы ошол жаштарды өстүрүү, мамлекеттик кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди жумушка алуу тартиби, аларды коргоо, алардын укугун коргоо, аларды өстүрүү боюнча бир топ алга кеткендей көрүнөт да. Бирок ошол эле мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жакында октябрь айынын башында болгон элдик толкундоолордо дагы коомчулук тарабынан, ошону айрыкча жаштар тарабынан ушу кадрды туура эмес тандоо, аларга куда сөөк, тууган уруктарды тартып, жаштарды же калың элдин катмарынан иштейм дегендерге жол таптакыр бербегендиги жөнүндө абдан чоң наразылыктар айтылды. Бул наразылыктардын чындыгында эле негизи бар. Анткени бизде акыркы 3-4 жылдан бери, 2016 жылдан бери бир топ жогорку деңгээлдеги кызмат орундарына эч кандай баягы мыйзамга ылайык конкурс өтүп, резервде туруп келүү тартиптер алым салынганда, өзгөчө шартта дайындоо деген бир тартип киргизип алышкан. Булар жанагы министрлердин орун басарлары, республикалык жетекчилердин орун басарлары, ошол эле президенттин аппараты, өкмөттүн аппараты, жогорку кеңештин аппараты, дагы ушул сыяктуу бир топ кызматтар, жанагы эң жогорку административ кызматтар, анан башка кызматтарга эч кандай конкурс жок, эч кандай мында көпчүлүк учурда резерв кадр бар, ошону да карабастан дайын түздөн түз дайындоо тартиби орношуп калганда, албетте биз азыр биздин жаштардын арасында бир топ абдан билимдүү, демилгелүү, дымактуу жаштар пайда болду. Ошолор ушундай кызматка келүүгө аракет кылса, мүмкүнчүлүк жок.
Ошондуктан наразылыктардын жана пайда болуп аткан себептердин бири ушул. Дагы бир айта кете турган жагдай, бизде кызматтар ушу саясий кызматтар, административдик кызматтар деп бөлүнөт да. Мамлекеттик кызматта дагы, муниципалдык кызматта дагы. Мисалы, мамлекеттик кызматта 218 саясий кызмат орундары бар. Булар жана депутаттар, министрлер сыяктуу кызматтарда. Бүгүнкү күндө өкмөттү ким кантип түзөт, курамын, түзүмүн? Жакшы билесиздер, жанагы партиялык система менен шайланган парламент ар бир фракция өзүнүн талапкерлерин бөлүп алгандан кийин министрликке түртө баштайт. Албетте ал министр болуп дайындалгандан кийин өзүнүн орун басарларын райондук, шаардык, айыл өкмөткө чейин алар бөлүп алып, өздөрүнүн тарапташтарын, ошо партиянын активдүү мүчөлөрүн алып келип практикасы орношуп калганда, ушул учурда көп учурда билим деңгээли туура келбеген, жогорку билими, кесиби туура келбеген, анан баягы тепкичтерди басып өтпөгөн, зарыл болгон жетекчилик, кызмат тажрыйбасы жок адамдар келип калып атат. Кала берсе алардын арасында кандайдыр бир шектүү иштер менен мурда кызматтан бошотулган, же болбосо кандайдыр бир башка бир кылмыш иштерине аралашып калган адамдардын да келип калган учурлар жок эмес да. Андан элдин көбүрөөк айтып атканы негизинен ушул кызматка өздөрүнүн жакын туугандарын, куда сөөп, өкүл бала деген сыяктууларды алып келип коюп атат деп. Бул сын пикирди моюнга алыш керек, чындык бар бул жерде да. Анан дагы бир айта турган нерсе, бизде Кыргызстанда жана мамлекеттик кадр кызматтарынан көзөмөлгө алынган улуттук кадрлар резерви деген бар. Бул өзү абдан тыкан, бардык талаптарга ылайык түзүлгөн кадрлар резерви, бирок ал жерде бар болгону 66 гана адам кирген экен 5 жылдын ичинде. Акыркы 2 жылдын ичинде 23 гана адам кызматка түртүлүптүр, калгандарын караган деле киши жок да. Мамлекеттик кадр кызматы ошону жанагы жогорку деңгээлде кызматтар бошогондо сунуш кылып келет. Бирок баягы дайындоо тартиби мен айтканда башкача болуп калгандыктан аларга көңүл бөлгөн дагы эч ким жок да. Ошондуктан баягы улуттук резерв кадрын түзгөнүбүз менен андан майнап чыкпай атат. Андан тышкары экинчи бизде дагы бир резервдин түрү бар, кадрлар резервинин. Бул ички резерв кадр деп коет. Министрликтерде, ведомстволордо, жергиликтүү бийлик органдарында мунун баары бар. Тилекке каршы ошол ички кадрлар резервинин сапаты жакшы эмес. Эл тарабынан айтылган сын пикир дагы туура. Бизде дагы мындай маалыматтар бар. Көп учурда ошо билим деңгээли туура келбеген, тажрыйбасы жетиштүү эмес, репутациясы кандайдыр деңгээлде булганып калган адамдар да көп учурайт да, бул кадрлар резервине кирген адамдардын арасында. Ошол эле мезгилде абдан билимдүү, тажрыйбалуу, мекенчил, иштейм деген көп адистер четте калып калганда, айрыкча мына жаштардын арасында. Ошого байланыштуу жакында өзүңүз айтканда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Садыр Нуркозович барып кабыл алып, бул багыттагы акыбалды абдан терең талкууладык. Мен ал кишиге маалыматтын бардыгын бердим. Ал киши биздин алдыбызга тапшырма койду. Эки багыттагы чоң тапшырма болду. Биринчиси, мына бүгүнкү күндө жанагы мен айткан биринчи резервден эмес, анан жанагы конкурстук дайындалып жүргөн жогорку деңгээлдеги административдик кызматтар, орун басарларды бердим, башкалар. Ушуларга конкурстук негизде гана мындан дайындоолор жүргүзүү боюнча. Ошондуктан ал кишинин тапшырмасы менен биз баардык азыр министрликтердин, ведомстволордун алдындагы конкурстук комиссияны жаңылап атабыз, тазалап атабыз. Ал комиссиянын курамына да көп мындай сын пикирлер айтылат да. Ошо жетекчи анан кол алдында иштегендерди киргизип алган, көпчүлүк учурда бул конкурс комиссиянын курамында, анан алар өзү каалагандай каалаган адамын өткөрүп жүргөн да. Бизде азыр мындай деген кыймыл кетип атат. Биринчиден ошол комиссиялардын курамына сөзсүз ушул тармакта көп жыл иштеп, таза иштеген, кадыр баркы абдан чоң биздин ардагерлерибизден сөзсүз өкүлдөрдү киргизүү жөнүндө маселе коюлду президент тарабынан. Экинчи, ошол тармакта иштеген, көп жыл дагы таза иштеген, кадыр бартуу, бирок ошол тармакта абдан жакшы билген адистер аңгемелешип өткөрүп атканда, конкурс өткөрүп атканда ошо көзү жеткен адам тандап жарайт же жарабайт деп баа бергендей болсун деп туруп. Үчүнчүсү албетте коомчулук уюмдардан өкүлдөрүн кошобуз, жаштардын өкүлдөрүн сөзсүз кошобуз. Анан тилекке каршы акыркы жылдары ал комиссияга мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрү да кирбей калган экен. Биз сөзсүз өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү киргизебиз. Алар жанагы мен айткан критерийлер боюнча толугу менен ар бир катышып аткан адамды карап чыгат дагы. Ошонун негизинде биз азыр жаңыдан атадык, жаңы карьердик кадрлар резерви деген жаңы резерв түзөбүз. Бул тияк биягы бир 600 адам тегерегинде. Негизи жанагы өзгөчө шарт менен дайындалып жүргөндөрдүн саны 1200дөн ашык. Түздөн түз дайындалып жүргөн. Тууган урук, куда сөктөр өтүп кетип аткан чоң кызматтардын саны ошончо да. Бир ушул дегенде ушуну 2 айдын ичинде конкурстук комиссиялардын курамын толугу менен тазалап, оңдоп, жаңы адамдарды киргизип, татыктуу адамдарды киргизип, аны экинчиден жана карьердик кадрлар резервин түзөбүз. Ага биринчи кезекте жана улуттук кадрлар резервинде турган татыктуу баягы толук процедуранын баарын өтүп келген татыктуу жаштар бар, өкүлдөр бар, ошолорду киргизебиз. Экинчиден министрликтер тарабынан түзүлгөн ички резерв кадров, анын ичинде татыктууларды карайбыз. Анан үчүнчүдөн эгер ушул эки резервде тең жок болсо дагы, бирок акыркы мезгилде абдан кайда барышын билбеген жаштардын өкүлдөрү чыгып атпайбы? Жаш эле эмес, кээ бир топ иштеп калган
мындай тажрыйбасы бар мыкты жетекчилерди кире албай жүрбөйбү, ошолорду дагы ушул резервке киргизебиз. Аны албетте эгер буга чейин текшерүүдөн өтпөсө, бизде мамлекеттик кадр кызматынын алдында Бишкекте дагы, региондордо дагы тестирлөө борбору бар. Тестирлөө борбору аркылуу тест тапшыртып, алардын билимин сактап, анан башка да бир топ критерийлерин сактай турган бизде ошондой методика бар да. Ошо менен карап, даярдап аларды жанагы ошо карьердик кадрлар резервине киргизебиз. Бул багытта ишти ушинтип 1-2 айдын ичинде баштоого дапдаяр болуп турабыз. Анын үчүн өзүңүз билесиз, ачык эле айтып атат, биздин мамлекет баштары конституциялык реформа күтүлүп атат. Ошол жанагы партиялык принцип менен келген парламент шайлоо өзгөрүшү мүмкүн. Туура эле болот негизичи. Андан кийин конституциялык реформа өткөндөн кийин жанагы саясий кызматтарга, министрлерге, башка жетекчилерге дагы башкача тартип менен булар тандала баштайт, тандалып дайындала баштайт. Ошого Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматы толугу менен даяр болуп турушубуз керек. Биз ошо мамлекет башчыларына 1-2 айдын ичинде татынакай кадрлар резервин түзүп, ошол жерде эң татыктуу адамдарды киргизип, дайындоого даяр кылып. Дагы бир багытыбыз бар. Айыл өкмөттөрүнөн баштап жергиликтүү бийлик органдарында же болбосо мамлекеттик кызматта деле борбордук бийликтен жергиликтүү звеного чейин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат. Алардын саны бүгүнкү күндө 15556. Муниципалдык кызматта болсо 9236 адам иштейт. Булардын арасында дагы ар түрдүү адамдар бар. Татыктуу, татыксыз, аны биз талдап абай карап чыгабыз. Кимдер иштеп атканын маалымат топтойбуз, аттестация киргизебиз. Кокусунан келип калган адамдар болсо, башка жол менен келип калып отуруп, кызмат ээлеп, таптакыр иштей албай аткан болсо, биз алардын кызматын баалоо боюнча оценка деятельности деп коет. Ошону карап, анан аттестация өткөрүп туруп, жаңыланууга жол ачабыз. Ал эми жаңыдан келип иштеп аткан жаштар бар. Же болбосо иштейм деген окуп аткан жаштар бар. Биз ушул жаштарды окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, анан өстүрүү, квалификациясын жогорулатуу, андан өстүрүп барып туруп, буларды жанагы жетекчилик кызматтарга сунуш кылуу, дайындоого, шайлоого ушул системаны таптакыр башкача карап чыгабыз. Карап жаңылап чыгабыз деген пландарыбыз бар. Мына ушул экинчи айтып жаткан багытыңыз тууралуу сөз кылганда, алып бара турган иштериңиздер сиздердин мамлекеттик кадр кызматынын алдында болот да. Алардын кесипкөйлүгүн баалоо, тандоо дегендей айтып жатпайсызбы, алардын баарын дейинчи. Ошондо ушул мамлекеттик кадр кызматынын өзүндө кандай кызматкерлер иштейт? Мисалы үчүн буга чейинки болуп келген тоскоолдуктарды ошолорго макул болуп келгенде мамлекеттик кадр кызматынын кызматкерлери болсо керек. Өзүңүздөрдүн араңыздарды тазалоодо болобу? Мен бул кызматка дайындалганыма 10 күн болуп атат. Келгенде албетте биринчи кезекте биздин кызматта иштеп аткан адамдардын баары менен таанышып, аңгемелешип, жасап аткан жумуштарымды талдап чыгууга аракет кылдым. Ошол эле мезгилде ушул багыттагы ушу биздин кызматты жөнгө сала турган бардык мыйзамдар менен, башка жана укуктук ченемдик актылар менен таанышып чыктым. Жердеги иштер кандай уюштурулуп аткандыгы жөнүндө дагы маалымат алдым. Аппаратта негизинен тажрыйбалуу, билимдүү, өз ишин жакшы билген кызматкерлер иштейт. Арасында албетте бар. Биз азыр мүмкүн биздин мамлекеттик кадр кызматындагы структурасын бир карап чыгып, кандайдыр бир кайталоо болсо, кээ бир бөлүмдөрдүн арасында жакшы жыйынтык бербей жаткан бөлүмдөр же башка структуралар болсо, алардын баарын кайра карап чыгып туруп оптималдаштырабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, кандайдыр бир деңгээлде ошол мамлекеттик кадр кызматына айтылып жаткан сын пикир дагы негиздүү деп айтсак болот да. Анткени жакшы мыйзамдар кабыл алынган, өкмөттүн токтомдору бар. Ошолорду ишке ашырууда, анан ортодо жанагы өзгөчө шарт менен дайындалып аткан, кээ бир учурларда мамлекеттик кадр кызматына айтпай туруп дайындалып кеткен көп кызматтык орундар бар экен да. Ошолорду толук көзөмөлгө алууга чамасы жеткен эмес. Тилекке каршы ушул мамлекеттик кадр кызматынын акыркы 5-6 жылды карай турган болсок, жетекчилер өтө тез алмашкан. Акыркы 2 жылда мамлекеттик кадр кызматынын жетекчилиги бош турган, жана штат катчысы милдетин аткарып турганда, ушунун баардыгы албетте мында жүргүзгөн ишине таасирин тийгизген. Мисалы ошол эле жанагы өзгөчө шарт менен дайындоо боюнча бул жерде мамлекеттик кадр кызматы абдан принципиалдуулукту көргөзүш керек болчу. Өзү мамлекеттик кадр кызматы президенттин алдындагы структура. Бул деген ушу керек болсо өкмөттүн аппаратын, парламенттин аппаратын кошо карап, башка баардык мамлекеттик кызматтык орундарды көзөмөлгө ала турган нерсе да. Бир гана жанагы аскердик, анан укук коргоочу органдары, анан кээ бир атайын кызматтар бар. Ошолор гана өзгөчө өзүнүн мыйзамдары менен жөнгө салынат. Калган баардык мамлекеттик кызматтарды тандоо, алардын конкурс өткөрүү гана аркылуу дайындаш керек. Ошонун баарын колго ала турган ушу мамлекеттик кадр кызматы да. Тилекке каршы мунун баарын акыркы мезгилде толук кандуу ишке ашырылган эмес. Бул эми ошол чамасы жоктукпу же укугу чектелүүлүк деп айтса болобу? Кабыл алынган мыйзамдарды да кандайдыр бир деңгээлде бир айланып өтүүгө аракет кылган, айланып өткөн учурлар болуп калганда. Мына мисалы 16-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жарандык кызматы, анан муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде жазылып турат, баардыгы бир тартипте дайындалыш керек деп. Кадр конкурстук негизде дайындалыш керек, кадрлар резерви деген болуш керек деп. Анан алардын жана конкурс кандай деңгээлде өтүш керек, дегенде
керек, документтери каралат, анан билим деңгээли каралат, квалификациялык талаптар болуш керек аларга, ар бир кадрга тазалыгын караш керек. Мына мисалы бизде кандайдыр бир тескери себептер менен иштен кеткендердин базасы бар. 54 адам экен, азыраак, бирок толук кандуу муну карап чыккандан да көп адам болот да. Жетекчилердин арасынан бирөө кылмыш иши козголгонбу, же болбосо кандайдыр бир башка себептер менен иштен кеткен. Ошолордун баардыгын кадр кызматынан айланып өтүп эле бир топтор ишке келип жүргөн да. Анан жанагы өзүнчө токтом чыгарып алган өкмөттүн бир том токтомдору бар. Бул категорияны мынтип дайындап койсо болот деп. Баардык адамдарга бирдей шарт түзүлгөн эмес. Иштейм дегендерге, анан баардык мамлекеттик кызматтарга өсүүгө, жогорку деңгээлге чейин мындай кызматтарга жетүүгө да бирдей шарт түзүлгөн эмес. Бул жерде башаламандык болуп кеткен да. Ошол мыйзамды жолун таап айланып өтүп, башкача бир укук нормативдик ченемдик актыларды киргизип алып, эми мыйзамда баардык баягы механизми жазылбайт да. Негизги багыттары такталат, андан тышкары жана подзаконный акт деп коет. Закондон тышкарычы кээ бирлери өкмөттүн токтому менен жөнгө салынат, кээ бир атайын жоболор иштелип чыгарат, кээ бир кандайдыр бир тартип мындай ошол кызматты жылдыруу кантип алып барат. Ошол жерлерде көп туура эмес жагдайлар түзүлүп калганда, ошого жанагы биздин күчү жеткен эмес мамлекеттик кадр кызматынын. Шунун баары мен ачык айтканда, маалымат бергенде, президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Нургузович баардыгына бирдей шарт түзүш керек деп айтты. Бул бизге болгон жакшы колдоо, чоң колдоо. Учурдан пайдаланып азыр биздин республикалык жетекчилерге, ошо министрлерге, башка жетекчилерге айтып койгум келип турат. Мындан ары эми каршылык көргөзгөн бул пайдасыз. Биз менен чоң иштөөгө чакырам. Биз азыр баардык ошол жетекчилерге бир топ мыйзамдардын долбоорун, бир топ жана өкмөттүн токтомдорунун долбоорун, башка бир топ пакет документти даярдап туруп ошону жылдырып атабыз. Каршылык болбостон ушунун баарын 1-2 айдын ичинде ачылып алсак, чындыгында эле мында кадрды тандоодо, окутууда, үйрөтүүдө, өстүрүүдө адилеттүү, калыс мамиле пайда болот. Баардык биздин жарандарыбызга бирдей шарт түзүлөт. Өзүнүн билими болсо, деңгээли болсо, басып өткөн жолу татыктуу болсо, ар кандай жетекчилик кызматка келүүгө толук кандуу шарт түзүп бере алабыз. Билесиз да, мамлекеттик бийликти ким жетектебесин, негизи эле ошол кадр кызматынын ишин жакшыртуу боюнча жаңы милдеттерди коюп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызматкеринен тартып, мамлекеттик кызматка кесипкөй кызматкерлерди тартуу жана алардын андан аркы карьердик өсүшүн камсыз кылуу милдеттери, тапшырмалары коюлуп кетет, бирок натыйжа чыкпаганын жогоруда өзүңүз да белгилеп атасыз. Эми бул айтылгандардан канчалык үмүт тактайт деп ойлойсуз? Элдин мүдөөсү сиз айткандар менен орундалышы мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүгү канчалык болсо? Абдан туура маселени көтөрүп кеттиңиз да. Бул бир оору сыяктуу да. Ошол мына мурдагы кеткен жетекчилерди сындаган туура эмес болот. Бирок сиз айткандай эле ошол кадр тандоодо кээ бирлер айтып атпады, туугандуу бийде ыйман жок, туура бийде тууган жок деп. Элдин баары ишенгенде ошондой болот экен деп. Чындыгында ошол эле мезгилде мына 2018-жылы өзгөчө шартта дайындоо тартиби пайда болгон. Ошону кол коюшкан, ошол өкмөт башчысы кол койгон мурдагы. Башка жетекчилер ошол өзү кол кое албайт эле ошол андан жогорку тургандардын макулдугун алып макулдаштырып койгонда айткан сөзү бир, кылган иши таптакыр бөлөк болуп калды да. Бирок эми азыркы жетекчилерибиз башынан көп нерсе өткөн, өздөрү дагы ошол саясий куугунтуктун мындай туура эмес мамиленин курманы болуп келишкен. Кече дагы бүгүн дагы жерлерде жолугуп атканда кайра азыр айтып атат. Ушу саясий куугунтуктун адилетсиз мамиленин куугунтугу болгондорду жакшы түшүнөм. Өзүм да башынан ушундай көп окуялар өтүп, чындыгында эле ошондой да. Азыр ишенип турабыз. Ошондуктан биздин милдет эми ал киши тапшырманы берди. Ошол тапшырманы кантип ишке ашырыш керек, кантип баягы элдин ишенимин кайтарыш керек, ошого керектүү чараларды көрөбүз. Ага мен сизге азыр эле айтып бердим. Мыйзам базасын түзгөндөн баштап күнүмдүк иштөө тартибине чейин көптөгөн жаңылыктарды киргизебиз. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда ушул олуттуу кадрдык реформаларды жүргүзүү зарылдыгын белгилеп өттү. Жогорудалар сиз атап өттүңүз, министрлик жана ведомстволордун санын кыскартуу, кызматкерлердин алган билими жана тажрыйбасы ээлеген кызматына толугу менен дал келүү, жөн эле дал келбестен мамлекетке пайда алып келүүсү тууралуу сөз кылынды да. Оптимизация дегенде эле бизде кайсы бир кызматты анын ичинен дагы кесипкөй адистерди кыскартат дагы жетекчилик аппараттагы кызматкерлер ордунда кала берген учурлар менен коштолуп келет. Бул багытта сиздердин кандай иш пландарыңыздар бар? Оптималдаштыруу боюнча да өкмөттүн алдында ошол өкмөт башчысы катары буйрук чыгарды. Ведомство аралык чоң комиссия түзүлдү. Ал комиссиянын курамында биз дагы барбыз, өкмөттүн вице-премьер-министри, анан бир топ министрликтер бар. Бул жанагы бүгүнкү күндө иштеп жаткан бийликтин түзүмүн курамын карап чыгабыз да. Чындыгында эле бизде эл сындап атат. Ашыкта оор турмуш болуп атканда, саясий кризис болуп атканда, мынау пандемиядан кийин экономикалык кризис болуп атканда ушунча көп чиновниктин, көп кызматкердин, көп министрликтердин кереги барбы, жокпу деген абдан олуттуу сын пикирлер айтылып келди да. Ошого байланыштуу абдан сын көз менен карап талдап чыгат ушул комиссиячы. Министрликтердин арасында дагы бири-бирин кайталаган структуралар жок эмес. Кээ бир министрликтерди бириктирсе болот. Кээ бирде кандайдыр бир адамдар үчүн кереги жок деле агенттиктерди, кызматтарды башка бир структуралар түзүп
калган учурларда жок эмес да. Аларды дагы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө керек, кандай мындай бир бүгүнкү күндөгү мамлекеттик бийликтин алдында турган чоң милдеттерди аткарууга жараша болуш керек да. Өкмөттүн структурасы дагы, башка бийлик органдарынын структурасы дагы кандай көйгөйлөр турат. Эми акыркы мына алдыңкы ушул жылы, аркы жылы 5 жылда турган чоң милдеттерди аткарууга байланыштуу оптималдаштырылып, мындай ийкемдүү татынакай структура түзүп чыгыш керек да. Шунун үстүнөн көптөгөн жанагы адистер чогуу иштейбиз. Ар бир министрликтин, ар бир структуранын кызматын жана функционалдык анализ деп коет. Талдап, текшерип чыгып туруп, канчалык деңгээлде жооп берип атат бүгүнкү күндүн талабына. Ошого жараша жакшы бир керектүү, чакан, мүмкүн кыскарат. Саны аз болсо да сапаты жакшы структуралар түзүп чыгабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, кадрларды тандоонун сапатына мен бардык кызматтарга, мамлекеттик бийлик кызматтарына чакан гана топ калат. Мисалы, ошол эле президенттин аппаратын, өкмөттүн аппаратын жетекчиси сыяктуу жетекчилерин гана мүмкүн түздөн-түз дайындашы мүмкүн. Калган жанагы административдик жогорку кызматтар, жогорку башкы административдик кызматтар, ведущий, кенже кызмат дегендер бар. Ошолордун баардыгы конкурстук негизде гана дайындалыш керек да. Ошого биз керектүү базаны, мыйзамдык базаны жана башка укук ченем базаларды толугу менен талдап иштеп чыгып, өтө кыска мөөнөттө ишке ашырабыз. Ал үчүн жана ушу бир топ өкмөттүн токтомдорун кабыл алабыз, бир топ мыйзамдарды сунуш кылабыз. Андан тышкары бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн бар мыйзамдардын негизинде өзүбүздүн ыйгарым укугубузга ылайык мыйзамдарды кабыл албай туруп эле ишке киргизе турганда механизмдерибиз бар. Ушул иштердин баарын тез арада ишке ашырабыз. Бизде кандай гана кесипкөй адис болбосун, кызматка дайындалабы же кайсы бир жерде иштеп жатабы, дароо эле байманаптык мүнөз күтүп калган бул каныбызга сиңген көрүнүш катары да сыпатталып келет. Бул адатта кантип калтырууга болот? Биздин мамлекеттик кызматтын этикасы деген жакшы документибиз бар. Ал жерде баары жазылган. Мамлекеттик кызматта жүргөн адам кантип өзүн алып жүрүү керек. Айрыкча жетекчилер, жөнөкөй кызматкерден баштап жогорку жетекчи кызматка чейин да. Тилекке каршы бизде ушул бир аз кызмат абалы жогорулай баштагандан эле сиз айткан жанагындай кыял жоруктор пайда болуп баштайт да. Ошонун баарын көзөмөлдөй турган жанагы ошол биздин мамлекеттик кадр кызматы, жерлердеги комиссиялар, жерде министрликтердеги комиссиялар, ушулардын баары иштеп көзөмөлгө алып туруш керек да. Бара бул калыпка келет. Багыттап ойлойм, анткени азыркы жаштар, келип аткан жаштардын көбү такыр башкача тартипте. Алар мамлекет биз мындай байкоо жүргүзүп көрсөкчү, кичинекей жөнөкөй кызматтан баштап туруп, ошол жогорку жетекчиликке чейин бар тепкичтерди басып өтө турган болсо, ал кадр, ал жетекчилердин мүнөзү дагы жүргөн турганда такыр башкача да. Анан кокусунан келип калган, оңой келип калган, билими деле дал келбесе, тажрыйбасы деле дал келбесе, тааныштык менен, тууган уруктук мындай байланыш менен келип калгандар биринчи кезекте тилекке каршы жанагы сиз айткандай оройлуктуу, байманаптык, мындай кемсинтүү, кээде болалын иштегендерге туура эмес мамиле кылган ушул сыяктуу көрүнүштөр абдан көп да ошолордун арасында. Мунун баарын көзөмөлгө алып тура турган ушу мамлекеттик кадр кызматы. Жерлерде бизде статкатчылар бар. Статкатчы деген алар бүгүнкү күндө бирден бир шайлоо жолу менен келе тургандар да. Биз аркылуу электен өтүп келе тургандар. Ушул багыттагы ишти түздөн-түз алып бара турган ошол адамдар ошолор. Мунду кандай кылып аткара аласыздар? Мисалы үчүн статскатчы, ошолордун баарына көзөмөл боло алабыз. Себеби дегенде айылдарда болобу, жерлерде болобу, ушул жөнөкөй эле ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу кызматтар, же ошо айыл өкмөт дейбизби? Ошол жерлердеги катардагы кызматкердин укугу бузулуп атканын кантип билсе болот? Же сиздерге кат менен кайрылабы, же кандай кылып алардын сиз менен байланышы болот? Биринчиден өз алдынча башкаруу органдарын иштегенде адамдардын кызматы орду муниципалдык кызмат деп аталат. Аны карай турган биздин мамлекеттик кадр кызматында атайын бөлүм бар, атайын кызматкерлер бар. Жана алардын арасында дагы жанагы деп түз дайындалган бир кызматтар болуп атканда, аларды дагы жана тартипке салабыз да. Алардын баары ошол биздин жерлердеги тестирлөө борбору бар. Ошол жерден тесттен өтүп, конкурстан өтүп, анан кийин жанагы атайын түзүлгөн комиссиялар аркылуу каралат да. Анан биздин ошо жерлерде өзүнүн өкүлчүлүктөрүбүз бар азыр. Түздөн-түз ошол жергиликтүү бийлик органдары менен, өз алдынча башкаруу органдары менен байланыштуу болуш керек. Абдан туура маселени айтып өттүңүз. Мурда бизде жанагы кураторство деген бар эле да. Түздөн-түз тейлеп биздин кызматкерлерди атайын бекитип, ар бир министрликке чейин керек болсо, жанагы муниципалдык кызмат боюнча да ар бир өз алдынча башкаруу органына байланыштуу болуш керек эле. Ушул жок болуп кеткен экен. Мына киргизип аткан жаңы кайра ушул механизмдердин бири биз ошол кураторство системасын кайра киргизип атабыз. Биз колдон келишинче мага аракет туура уюштура турган болсок, бардык мамлекеттик кызмат болобу же болбосо муниципалдык кызмат болобу, ошонун баарын тыгыз байланыштуу болуп көзөмөлгө алып турсак болот да. Анан жана статкатчылар боюнча да бир жакшы айтып кеттиңиз. Кээ бир жерлерде статкатчылар өз ишин бир аз чекеге жылдырып, кандайдыр бир тармактар алып алышкан да. Мисалы, транспорт министрлигин алсак, анын өзүнүн иши абдан көп. Ошол эле мезгилде министр менен сүйлөшүп алып, мисалы, жарандык авиациянын бир мурда бир ошо куратор болуп келген. Башка министрликтерде дагы ушундай кандайдыр бир тармактарды алып алышкан да. Тармактарды тейлөө, тармактарга жетекчилик кылуу статкатчынын иши болбош керек. Ал түздөн-түз мамлекеттик башкаруу системасын, кадрларды тандоо
системасын, туура тандоо системасын, ар бир мамлекеттик кызматкердин ким кантип иштеп атканы, кимдир бирөөнү туура эмес мамиле кылып атат, сиз айткандай, же болбосо кандайдыр арыз болобу, же болбосо бир сигнал болуп каламы, анонимдик болуп калса да сигнал болсо, ошонун баарын түздөн түз карап күнүмдүк иш ошол болуш керек. Ушунун баардыгын биз ордуна коебуз. Жана система кураторство деген кайра киргизип атабыз. Андан тышкары биз азыр өкүлдөрүбүздү, мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрүн борбордук аппараттыкын бу жерде борбордук бийлик органдарына, жердеги жанагы кызматкерлерибизди өз алдынча башкаруу органдарынын комиссияларынын курамына киргизебиз. Ошо комиссиянын курамында болуп түздөн түз ички кырдаал кандай болуп атат, ошол атмосфера кандай болуп атат, ошол жамааттын ичинде ошого чейин байкоос алып турууга шарт түзөбүз. Мамлекеттик кадр кызматы былтырдан баштап ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бардык категориялары, райондук жана облустук администрациянын жетекчилерин, ошондой эле жогорку мамлекеттик органдардын кызматкерлери үчүн дагы бир окутуу иштерин баштады эле. Мындан туура айтасыз. Бизде атайын мамлекеттик заказ деген бир багыт бар да. Мурда өзүңүз билесиз, академия госуправления при президенте деген ошол мамлекеттик башкаруу боюнча академия, ошол 2 жыл болду, 2 жыл болуп калды. Мамлекеттик кадр кызматынын алдына өткөрүлүп берилген. Биз азыр ошону абдан талдап, айыл өкмөтүнүн жөнөкөй кызматкеринен баштап, ошол сиз айткан райондук мамлекеттик администрациялар болобу, областтык деңгээлдеги жетекчилер болобу, керек болсо министрлер, депутаттарга чейин 1 жылга толугу менен мындай календардык план түзүп, ошол академиянын негизинде окутуу, семинар өткөзөбүз, бир нече күндүк семинар болобу, башкача окутуу курстары болобу, ушуну колго алайлы деп атабыз. Бизде өзү мыйзам боюнча ар бир мамлекеттик органды, министрликтин, ведомствонун бюджетинде бул каралган каражаттын 1% окутууга каралыш керек. Мына мисалы транспорт министри мисалга келтирелик, бюджеттен алган акчасы 1 жылда 2 миллиард сомдун тегерегинде. Ошонун 20 миллион сомун жанагы статкачы министрликке окутууга бөлүш керек. Тилекке каршы бул көп министрликтер аткарылбай калган, көзөмөлгө алынбай калган. Азыр мына жаңы эмдиги жылга кетип калыптыр, бирок жогорку кеңеш карап атканда, жаңы эмдиги жылдын бюджетин карап атканда бул маселени абдан катуу көтөрөбүз. Мен өкмөттүн атына, жогорку кеңештин атына кат даярдап жиберип атам. Ошол баардык министрликтерде ушул каражат каралып, анан бирдиктүү колго алынып, ошол баягы биздин бул багытта эң жакшы кадрлар даярдай турган мектеп ошол жанагы мамлекеттик башкаруу боюнча академия болуш керек да. Анын деңгээлин дагы жогору көтөрүп, аларды да жумуш менен камсыз кылып, мамлекеттик заказ берип аларгачы 1 жылга календардык планды түзүп туруп, ыраттуу түрдө системалуу ушу даярдоо, кайра даярдоо, квалификациясын көтөрүү, ошол жетекчилерден баштап жөнөкөй кызматкерге чейин жолго салабыз. Негизги максат ушул мамлекеттик башкаруу академиясы чыныгы келечектеги лидерлерди даярдай турган, жаштардан баштап, жогорку билим алгандан баштап кийинки тепкичтердин баары да чыныгы лидерлерди даярдай турган, керек болсо ошо келечектеги министрлерди, депутаттарды, калай болсо президент, өкмөт башчысын даярдай турган мектеп болуш керек да. Ошого абдан мындай багыттарын кайра сын көз менен карап чыгабыз. Мына ушул жуманын ичинде академиянын ректору менен чогуу отуруп алып туруп, ал кишинин бир топ алардын да сунуштары бар. Тилекке каршы алардын да мындай колу буту байланып келгенде, мына мисалы жакында муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча атайын акча бөлүнгөн экен, 500 000 сомдук да региондордо. Тендер өткөзгөндө ал өтпөй калып туруп, кайра башка региондук бир окуу жай өтүп кетти. Бул деген баягы түздөн түз ушул иш менен алек боло турган академияга бербей башка бирөөгө берип коюптур да. Анан бул окшогон жагдайлар абдан көп да. Ушунун баарын эске алып туруп, түп тамырынан бери өзгөртүп чыгууга аракет кылабыз. Эми азырынча эртерээк бир топ багыттары бар. 1-2 күн ичинде академиянын жетекчиси менен отуруп алып талкуулап туруп, башкача система түзүп чыгууга аракет кылабыз. Жаштар айрыкча ошол эле мезгилде бир топ жыл мамлекеттик кызматта, башка тармактарда иштеп, тажрыйба топтогон, бир топ баягы жетекчилик тепкичтерди басып өткөн адамдар бүгүнкү күндө мындан ары силерге айтып коеюн деп атам. Сиздерди баарыңыздарга мамлекеттик кызматтын баардык тепкичтерине келүүгө бирдей шарт түзөбүз. Өсүүгө, өстүрүүгө, аларды даярдоого, айрыкча ошол жаңыдан келип иштеп аткан жаштарды атайын даярдыктан өткөзүп, алардын квалификациясын жогорулатып, окутуп, үйрөтүп, анан буларды жетекчилик кызматтарга чейин өстүрүү боюнча ыраттуу система иштеп чыгабыз. Үмүт үзбөй турсаңыздар, анан мына бул эртең бүрсү күнү биз жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жарыя кылабыз. Жанагы мен айткан карьердик резерв түзө баштайбыз, кадрлардын карьердик резервин. Кирем дегендер, ошо кошулуп жетекчи болом дегендер, өзүңүздөрдүн тажрыйбам бар жетиштүү, билимим бар жетиштүү, мамлекетке, элге кызмат кылайын дегендердин баары кайрылып, жерлердеги конкурстан өтүп, кадрдык резервге кирсеңиздер. Мындан ары баягындай конкурстан өтсөң деле, өтпөсөң деле ал жакта эч качан өткөрбөйт, бизди жакындатпайт деген пикирден кайтып туруп, биз менен бир иштешсеңиздер, баарыңыздарды кызматташууга чакырам. Чоң рахмат Абдырахман Маматалиев. Суроолорубузга жооп берген үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Эске сала кетсем, биз бүгүн актуалдуу маек уктуруубуздан кадрларды даярдоо, тандоо, дайындоонун күнгөй тескейи, деги эле бүгүнкү күндө жетекчи кандай болушу керектиги тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдырахман Маматалиев жооп берди. Суроо салган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.